жаңы үйлөнгөн кезиң эсиме түшүп кетти. Ал кезекте Адилет таптакыр башкача болчу, Сен жөнүндө аябай кам көрчү. Анан дагы иштеп жакшы акча тапчу, туурабы? Айтпаңыз, Тайне. Ал эмнеге мынча өзгөрдү? Эч түшүнбөйм. Мен ал үчүн дайыма эле жакшы аял болуп жүрөм го. Мен биздин досум экөөбүздүн жумушта буйрутмаларыбыз жакшы болуп атат. Мен ойлоп атам. Бригаданы чогултуп өзүм иштеш керек го деп. Мен жеке ишкер болом. Сенден кайсы жеке ишкер чыгат? Тигине Сайкалдын көзүн башы иштейт. А сенин ушактан оңайда. Мына азыр. Бурулбайсыңбы? Азыр эми. Орун жок болуп атпайбы? Кызым. Жактан эле оңайда титип атпайсың. Кызым, не капалысың? Жүрүп кайсаң? Жүрүп кайчы. Жакшы элеби? Өзүмдүн кызым да. Токтот ушундай. Мына. Токтодум. Ыраазысыңбы? Ыраазымын. Adlet, ne oldun? Giydin mi? Giydim. Şu jaraşabam mı? Topçulabайсың ба аяғына чейин, апей? Кені де болып кетесің, артын қара. Жарашпайды бағы мұндай киімдер. Қарасаң қысқасын, өт қысқа болып, жаш болдырдың. Ой, шымның ішіне кіргізесің да, мені қара. Қолын көтір. Мына, көрдің бе, шымның ішіне кіргізгенде? Сапаты дағы жақшы екен. Басы да нормально. Маған жаққан жоқ дейді. Түсіндің бе? Маған қара киімдер жақты. Ушулай эле көйнөктүн ак түсү бар, кааласаңыздар кийип көрсөңүз болот. Чоң рахмат чоңуз. Мен күйөөмө эмне жарашат, эмне жарашпарын өзүм билем. Мына. Бер анда мени карачы. Болбойт дейм мен сага, жарашпайт мындай кийимдер мага. Кандай түшүнбөйсүң сен? Сүйлөбөчү, мен билем. Мына өңү дагы, баасы дагы. Мен болуп тур. Бары жарашат. Ооба, мына ушуну алабыз. Ушуну аласыңбы? Ооба, ушуну алабыз. Ушуну тандадык. Тандадык ушуну? Тандадык ушуну. Муну салып берип койсуңар. Саламатсызбы? Сара. Мага аябай жакты. Караңызчы, мага аябай жарашты. Сонун жарашат келсе. Сатып бериңизчи ушуну мага. Апаң айтып көрөлүчү. Апаң билет да муну, тууба? Апаң айтып көрөлү. Я Тайне. Ушу мен бар болгон үчүн үй бүлөм сакталып турат да. Ушу мага негизи эстелик коюш керек деп ойлоп койдум. Адлет, жарыкты күйгүзүп көрчү. Мына күйбөдү. Бул үйдө менден башка ким билет? Эмне иштейт, эмне иштебейт, эмне бар, эмне жок экен. Мага айтсаң, өзүм деле издеп коймокмун. Өзүң деле ойлонбойсуңбу, апай? Баса. Тетиги кран бузулуп калыптыр ваннадагы. Мен өзүм сантехника чалып койдум эртең келгенде. Сен эң жакшы көргөн сөзүңчү? Мен өзүм деген сөздөрүң да ушул.
Oturdun bu. Üç ay oldu. Hiç nerse kılbaysın. Uyalbaysın mı? Qanday hech narsa qilmaysan? Men internetda жұмыс izlеп o'taman. Anan ne jokken be? Жоқ deyinde taksi bolup iştesen bolboy ya. Men sağımda taksi ko'rinib o'taman. Ya. Sen meni mağa asılıp qaldың sen? Ya. Nar otur. Үйдün esi çaldı. Akçanı tappasanar, үйден çıkaram da otadı. Çıkarıp salsa kayakka orabız. Tine kızım жақында лагерден келейін de otadı. Kalalan da көчөдө. Мүмкін. Sen бирөөдөн карызга сурап көрөп турсуң. Ne üçün men dayıma karızga alışım gerek ya? Sağa ne bari ver be? Ne üçün dayım ele men? Gel. Çay iç. Tane. Adlet eş nerse kılgısı gelbeydi. Eş nerseni moynuna algısı gelbeydi. Жоопкерчилик деген жоқ. Ушунчалык тажап кеттим Тайне. Ушунчалык. Бүт барын өзүм мойнума сүйрөп жүргөндөн тажап кеттим. Башында эле эскертпедим беле. Эгерде мына ушундай болсо, чарчайсың, ыйлайсың, тажайсың деп. Анан эмне болот? Анан үй бүлө бузулат деп. Мына Анан эмне кылайын Тайне? бизди бала кезибизден баштап үйрөтүшкөн. Күчтүү болуш керек. Эч кимге ишенбей баардык ишти өзүң аткаргын деп. Биздин тукумубуздагы аялдардын баардыгы ушундай болушкан. Мен дагы өмүрүмдүн жарымына чейин болгон жумуштун баарын аттай болуп өзүмө жүктөп алып өзүм кылчумун. Качан гана аял деген бул үй бүлөдө аял гана болуш экен түшүнгөнгө чейин. Мен аябай кыйналгам. Мен да аябай кыйналган балам. О Тайне, каяктан аял болосуң тигинтип күйөөң жалкоо болуп атса? Кызым, мен сага бир акылдуу нерсе айтып коеюн. Эгерде биз эркектин жоопкерчилигин баарын өзүбүзгө алып алсак, эркек жоопкерчиликсиз анан жалкоо болуп калат. Билесиңби ушуну? Ошон үчүн азыр тандашың керек. Же өмүр бою ишти өзүң кыласың, же болбосо акыбалды өзгөртүш керек. Ой Тайне, мен аракет эле кылып атам. Ал баары оңолбойт дагы, өзгөрбөйт дагы. Ой, аны өзгөрткөндүн кереги жок эч кандай. Сен өзүңдү өзгөртүшүң керек. Качан гана сен күйөөңдүн жоопкерчилигин өзүнө берсең, анан баардыгы жакшы болот. Ой Тайне, анда таптакыр болбой калбайбы? Эмне? Азыр баары жакшы болот атабы? Анда сен чарчаганда, тажаганда эмес турбайсыңбы? Сага ушундай жашоо жагат экен анда. Жашай бер. Же өмүр бою ишти өзүң кыласың, же болбосо акыбалды өзгөртүш керек. Качан гана сен күйөөңдүн жоопкерчилигин өзүнө берсең, анан баардыгы жакшы болот. Tur sağa geldi. Kim? Çıksan görürsün. Turcu. Men ойлогом seni. Карыз ката берип койду экен деп. Жоқ.
Эми дагы кечиктирсек, даана көчөдө калабыз. Сен эле жумушка барган жоксуң. Мен отпускка чыктым. Бирок эмгек акыбызды бербей эле мындай эле жиберишти отпускка. Кандайча эмгек акыбызды бербей эле? Түшкү тамак жокпу? Үйгө эч ким тамак аш сатып келбесе, каяктан тамак болот эле? Анда эмне кылабыз эми? Баарын өзүнүн колуна ала турган менин күйөөм бар. Ата? Оу? Ата, siz kaçan benim kursağımın noktasını бересиз, эжем сурап атат. Кызым, жакында берем. Жакында берем, кызым. Макул, анда мен кеттим, макулбу? Макул. Сен сарсан болбой барып бийлей бер, макулбу? Макул. Макул. Алло. Ассаламу алейкум. Досым, кандайсың? Жакшыбы? Кандайсың досым? Жакшыбы? Иштериң жакшыбы? Жоголуп кеттиң го досым, такыр көрүнбөй эле. Жүрөм, жакшы эле. Заказдар болуп калса мага деле айтып койчу. Ой, заказдар толтура эле болуп атат. Күнүгө жумушунда бошобой атабыз. Сен өзүң жоголуп кетпедиңби? Макул, сөзсүз барам. Келеринде чалып кой досым, жумуш толтура. Келе бер досым. Барам. Макул. Мейли, макул да. Темирбек байке, ассаламу алейкум. Алейкум. Кандай адилет? Жакшысыңбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүз кандайсыз, жакшысызбы? Кудайга шүгүр, мамында. Ой, пенсияга чыгып алып эле иштеп жүрөсүзбү дагы эле? Эми эмне кылабыз эми? Үйдө отурганда эмне пайда? Анан көрө ушинтип бүлүп иштесең дагы майыңа да, наныңа да акчаң кененирээк жетип калат экен. Анан башка эмне кылабыз? Туура. Жакшы. Ой, антип айтпачы. Ар бир эркек табышкер болууга жөндөмү бар. Ой, Тайне. Адилеттен каяктагы табышкер чыкмак эле. Жада калса биздин холодильникке кирген чычкан ачканан алды эле өлүп калат. Аял эркектин алдында назик, эркектин камкордугуна, жардамына муктаж экенибизди билгизип турушубуз керек. Ошондо гана эркек күчтүү, жоопкерчиликти сезет. Ошон үчүн күйөөңө мүмкүнчүлүк бер. Эркектик касиетин көргөнгө. Тайне, мен сизге анан чалайын. Тиги табышкер келди окшойт. Оме? Сен эмне таксист болуп иштеп келдиңби? Бош жатканда эмне кылмак эле? Чын айтып атасың? Эртең дагы бир жерге барам. Эмне уялган жоксуңбу таксист болуп иштегенден? Эмне уялмак элем? Бас, ысыраак тамаксыздар, тамак ичели.
Байка, сага рахмат. Дайыма карызга акча сурасам жок дебей берип турасың. Эми алып барып хозяйканын оозун жабайын. Ошент, алып барып бер. Эмне тиги Адилет иштебей эле? Иштеп атат. Өзүң билесиң да ага үмүттөнбөй эле коюш керек. Андан көрө өзүм төлөп койгонум жакшы. Мага да тынч. Рас болбоду сенден табылып калган. Алып барып берейин, кой, кеттим. Апа, шашып атасыңбы? Ооба. Жүр анда узат кой. Акчам! Жардамга! Ал жактан мен үйгө төлөйм деген акча бар болчу. Кайсы акча? Мен үйгө деген акчаны төлөп койбодум беле? Кандайча төлөп койдуң эле? Мен азыр эле кожойкеге акчаны берип келбедимби? Анда мен эмне карызга акча алдым көкмедей бул? Эмне үчүн сен мени менен кеңешкен жоксуң? Өзүң айттың. Акча тап деп. Эмнеге мага ишенбейсиң? Өзүң башкарып, өзүң чечип көнгөнсүң да. Анан ыйлайсың дагы. Мен ойлодум да бул үйдөн чыгып калбайлы деп. Сен ойлодуң да, мунун колунан эч нерсе келбейт деп. Сен дайыма акшайсың. Сен ким элең? Сенин колуңан эч нерсе келбейт деп. Сага айткычакта өзүм эле бүтүрөп коем дедиң да. Мынча болду эркектин атын койдуруп албайсың өзүңө. Мага башкаруучу эмес, мага жардамчы керек. Жардамчы аял керек. Айланып кеткендерим. Монча даражага жеткениңерге аябай кубанычым койнума батпай сүйүнүп атам эле. Апа, дайыма биздин жакшылыктарыбызга ортоктош болуп, кубанып жүрө бериңиз. Апа, билесизби? Менин 2 бригадам бар болчу. Ооба. Азыр болсо, менин 5 бригадам бар. Барган сайын ишканам чоңоюп эле баратат. А мен болсо Адилеттин ишканасы өркүндөгөн сайын, о Кудай, күйөөм акылмандуулук бере көр, эң мыкты жетекчи болсун деп эле жанында жүргөн жардамчы болуп калдым, апа. Мен мурда коркуп эле Адилетке таптакыр ишенчмескенмин. Адилеттин милдетин баарын өзүм мойнума алып алып, бүт баарым өзүм кылып. Азыр болсо Адилетке ишенем. Адилет өз милдетин өзү аткарат, мен өз милдетимди өзүм. Эч кандай уруш талаш жок, жыргап эле жашап калбадыкпы, апа? Ой, бул Кудай деген эркекти үйдүн кожоюну, башчысы кылып жараткан. Буларга бийликти, күчтү, акылмандуулукту, жоопкерчилик менен милдетти берген да. Үй бүлөсүн сүйүп, кам көрүп жашасын деп. Аял эмне? Аял болушу жардамчы эле болуш керек. Апа, сизге чоң рахмат. Дайыма биздин кеңешчибиз болуп, бизге кеңеш берип жүрөсүң, апа.